2016-жыл өлкө башчы Алмазбек Атамбаев тарабынан тарых жана маданият жылы деп жарыяланган. Ага карата республиканын аймагында тарых жана маданият жылына арналып ар кандай иш-чаралар өтүүдө. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов кыргыздын маданиятын, элин, жерин чет өлкөлүктөргө тааныштырууну жакшы иш менен балдардын дүйнө таанымын өстүрүү иши менен айкалыштырууда. Былтыр аталган элчилик тарабынан кыргыз окуучуларынын арасында кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм деген темада жалпы республикалык дил баяндар сынагы уюштурулуп, жеңүүчү болгон 9 окуучу кышкы каникулда Малайзия өлкөсүнө барып эли жер менен таанышып кайткан. Ал эми Ысык көлдө жайкы эс алуу учурундагы билим берүү иш-чарасы 2015-жылдагы ишинин уландысы болду. Кыргызстан менен Малайзия өлкөсүнүн ортосундагы алаканы бекемдөө, кыргыз жерин чет өлкөлүктөргө таанытуу, балдардын билим алууга, дүйнөнү таанып билүүгө шыгын өстүрүү максатында уюштурулган иш-чарага катышуу үчүн мугалимдер 19-июлда Бишкек шаарына келишти. Манас аэропортуна келип түшкөн топту Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов тосуп алды. Малайзиядан мугалимдер келишти. Бул жерде мыкты деген 2 орто мектептин, ошондой эле дагы бир мектептин 3 мугалимин ушу тандап алдык. 100 жылдан ашык тарыхы бар мектептерден келген. Ошондой эле окуучулар, булар ошо мектептин жетекчилиги өздөрү тандап ушул 3 окуучуну жөнөтүштү. Эми бул каражатты элчилик биз өзүбүз таап аткандыктан чектелүү болуп, ушул 6 гана конокту чакыра алдык. Ар бир районунан чогултуп атпайбызбы? 42 окуучуну. Ошол 42 окуучу ушул биздин 6 коногубуздан кандай бир таасирленип, дүйнөнүн кенендигин, дүйнөнүн ушундай бир кызыктуулугун ушул конокторубуз аркылуу биле алат. Ошондой эле англис тилин үйрөнө алат, англис тилине кызыгуусу артыш керек деп ойлойм. Эртеси малайзиялык англис тил мугалимдери өлкөнүн 7 областынан келген 42 мектеп окуучулары менен президент Алмазбек Атамбаев окуган Арашан айылындагы мектепке барышты. Алыстан келген окуучулар мектептин музейи менен таанышып, мында өлкө башчы Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Апас Жумагулов сыяктуу кыргыздын чыган уулдары окугандыгы тууралуу маалымат алышты. Бүгүнкү күндө мектепте 26 алтын медалдын ээси бар. Ошондой эле 20га жакын үлгүлүү аттестаттарга ээ болгон окуучуларыбыз бар. Аракетибизди кылып, ошол окуучуларды алга сүрөп, талапка ылайык билим берүүгө аракет кылып жатабыз. Андан соң окуучулар англис тили боюнча тест тапшырышып 3 тайпага бөлүнүштү. Балдарга Кыргызстан менен Малайзиянын желеги түшүрүлгөн кызыл, сары, ак түстөгү футболкалары берилип, түшкү маал Хан Теңири ресторанынан тамактанышып, Ыстык көлдү көздөй сапарга чыгышты. Бишкектен Ыстык көлгө чейин окуучуларды жол патрулдук милициясы коштоп барды. Мындан улам иш-чаранын жүрүшүндө балдардын коопсуздугу катуу көзөмөлгө алынганын айтууга болот. Окуучулар бөлмөлөрүнө жайгашып кечки тамактануудан кийин окуу залына чогулушту. Малайзиялык жана өлкөбүздүн мугалимдери иштерин окуучуларды бири-бири менен жакындан тааныштыруудан баштап, эс тутумду жакшыртуу үчүн кызыктуу оюндарды уюштурду. Айдана и Асель Медина. Окуучулар кереметтүү көл жээгинде окуу менен бирге көңүлдүү эс алып, өз жөндөмүн, талантын көрсөтүү менен алек болушту. Анда окуучулардын фантазиясын өнүктүрүү үчүн оюндар өткөрүлүп, тайпа мүчөлөрү окуучуну кантип жасандышканын англис тилинде түшүндүрүп беришти.
So the goal for this activity is to make sure that the students on the first day they mingle around with each other. Бүт ушул оюндардын максаты эң баштан баштап биз бул балдарды, окуучуларды үч командага бөлбөдүк белек. Бүгүнкү биринчи оюндун максаты эмнеде болду? Булар балдар бири-бири менен аралашсын деп. Азыр башка бир технологиялар бар, башка бир методдор бар деп атат да окутуунунчу. Ошон үчүн бул балдар бири-бири менен деп аралашып окуса, дагы жакшыраак да болот деп ойлоп атат да. Себеби булар мисалы күчтүү балдар орточолорго жардам бере алат деп. Explore and they learn language in a very fun way, and I'm also learning the Kyrgyz language, so it's a teaching learning process, and it's really fun. Yes. Окуучулар эртеменки сабактан кийин түштө тамактанып алып, анан кийин мектеп көлжегинде атайын эс алышууда. Азыр мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бул окуучуну кумга көмүп коюптур. Айта кетсең, сага көлжегинде эс алуу эмнеси менен жагып атат? Бул көлжегинде эс алуу эң биринчи бул мындай сууга чөмүлүп, мындай достор менен эс алган жагат өз негизинен. Көлжегинде бардык эле нерсе жагып атат, оюндар, топ ойноп, бардыгы жагат. Өзүң кайсы жактан келдиң? Өзүм Лейлек районунан келдим. Жел козгобой мелтиреп жаткан ысык көлдү көрүп, сулуулугун кагаз бетине тарткандар дагы болду. Кичинесинен эле сүрөт тартууну сүйгөн малайзиялык окуучу Сон Чин Ю эс алуу учурунда сүрөт тартуу менен алек болуп жатты. So I don't think I can swim. I got a rash from the beach, I think. Мен суда сүзө албагандыктан эмес, буш убактымда досторум менен сүйлөшкүм келбегенде сүрөт тартам. Сүрөт тартуу мен үчүн хобби. Ал эми бул плакаттагы сүрөт биздин ак түстөгү тайпадагы окуучулардын түшүрүлгөн манжалары. Бул жерге биз барган жерлердин аттарын колдонгон сөздөрдү жаздык. So what we did is actually we put our hands and we traced, and then we wrote what we thought about this trip and everything, what we experienced and everything. Issiq ko'l bizga qo'char jayib, issiq ko'l bizda kutib dayim, issiq ko'ldan ajoyib jayib. Issiq ko'lga endi jetsin, taptoza to'noq kerilmetsin, qasiyatli issiq ko'l. Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң тоолуу туздуу көл. Кыргызстандын Дермети деп аталган дал ушул көлдүн үстүнө Малайзия жана Кыргызстандын ар бир районунан келген окуучулар менен мугалимдер дал ушул көк көлдүн үстүнө Адлет аталышындагы ак кеме менен саякатка чыгышты. Жетимиш беш кишини ичине батырган кеме балдарды жээктен 12 чакырымга чейин алыстатып, тереңдиги 300 метр жерге алып барды. Окуучулар көлдүн көрүнүшүндө сүрөткө түшүп, бийди сүйгөндөр катыра бийлеп, көлгө сүзгөнгө да үлгүрүштү. Ысык көлүмдүн толкундары, ысык көлдүн алтын кумдары, ысыган жандардын кумары. Азыр мен дагы окуучулар менен кошулуп эксперимент жасап көрөйүн. Суу аябай эле муздап атат. Кыздар бу жерде балдардын ою башка. Музыкадан атканча келгиле биз менен чогуу барыбыз кайталап. Аба ырайы өзгөрүп, жамгырдын себелегени иш-чаранын катышуучуларынын маанайын түшүрө алган жок. Тескерисинче балдар суунун жээктегиге караганда тунуктугу, тазалыгы менен жакканын айтышты. Ким биринчи жолу кеменин үстүндө ушундай көлдүн ортосуна барып сууга секирди? Мен. Сен эксперимент кылдың, э? Жакты, эмнеси менен жакты? Жакшы экен, бияка жээкке караганда көл бир аз тазараак экен. Ошонусу жакты, бир аз муздагыраак экен, бирок чыдамдуу.
Көл чукурдугу жакты, анан тазалыгы. Бардык кыздардын арасынан элдик кылып бул кызыбыз сууга секирди. Суук экен. Суук бекен. Ушуп калдыңбы? Ооба, ушуп калдым. Кемеде үн көтөргүчтөр аркылуу окуучуларга ысык көл тууралуу кенен маалымат берилип, жаратылыштык коргоо, сүйүү таза сактоо ар бир адамдын ыйык милдети экени айтылды. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1623 метр бийик жерде жайгашкан. Анын аянты 6236 чарчы километрди түзөт. Узундугу 182 километрге чейин жетет. Туурасы 60 километрге барабар. Тереңдиги жагынан дүйнөдөгү Танганьика, Ньяса жана Байкал көлдөрүнөн кийинки 4-орунда турат. Эң терең жери 700 метрден да ашыгыраак. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Мен деген Тоң районунан келдим. Ушул көлдө элемин мен. Мен деген бияка 3 күн болду келгениме. Мага эсал аябай эле жагып атат. Мен өзүмдүн деген ата-энеме жана мен эжеме рахмат айтам. Мен англис тилге үйрөткөнүнө. Биз азыр ошо мына кемеде кетип баратабыз, Ысык көлдүн үстүндө. Ушундай tifloторго биринчи отуруп атам. Башым кичине айланып жатат да. Окуучулар ысык көлгө кеме менен саякатка чыгып келишип, түшкү тамактануудан соң кайрадан сабактарын улантырышты. Анда жаңы маштардан айтышып, англис тилине тилдерин жаттыктырышты. Ошондой эле сабак тажатма болбош үчүн балдар караокеде ырдап, көңүл ачууга да жетишти. Балдардын жасап аткан кыймыл аракеттеринен, иш аракеттеринен байкасак болот, аябай кызыктуу болуп атат. Анткени бул жерде бир гана мындай сабак түрүндө эмес, ыр жаңылмаштарды мындай кыймыл аракеттер менен ырларды коштоп өткөргөн үчүн практика жүзүндө балдарга аябай жагып атат деп ойлойм. Мындай негизи проекттер колдонуп сабак өтүү, чет тилин үйрөнүүдө негизи кеңири таралган методика. Бирок могу региондордо билбейм кандай колдонушат. Региондон келген балдарга аябай кызыктуу болуп, бүгүнкү эле сабактан булар көп сөздү үйрөнүп алышты. Анткени жана жаныбарларды котормосу жок үйрөтүп атат да, мындай движение мененчи, анан видеодон көрүп, мугалимдердин кыймыл аракеттеринен ошо сөздөрдү түшүнүп атышат. Биз мисалы буларга эчтеке которуп бербей элебиз. Орусча эмес, кыргызча эмес, жалаңган англис тилинде болуп атат сабактар. Балдар аябай түшүнгөнгө аракет кылып атышат. Аябай эффективдүү сабактар болуп атат. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчилиги уюштурган ысык көлдө окутуу программалары өз нугунда уланууда. Бүгүнкү программага ылайык окуучулар Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда экскурсия жасашууда. Маданий борбордо кыргыз элинин тарыхы, маданияты, улуу инсандары, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары тууралуу окуучуларга кызыктуу маалыматтар айтылып жатты. 5,5 гектардан ашуун жерди ээлеген комплекстин аурасы окуучуларды таасирлентип, ордонун кызматкеринин кызыктуу баяндамасын кунт коюп угушуп, аны экскурсиянын соңуна чейин ээрчип жүрүштү. Саламатсыздарбы? Мен Айтбаева Айдана, Кемин районунун 8 классынын окуучусу болом. Быйыл 8 классты бүттүм, 9 класска көчтүм. Ушул Малайзия элчилигине мен ыраазычылыгымды билип, рахматымды айтмакмын. Мына канча деген ушул Кыргызстан боюнча ар бир райондон бирден окуучу алып келип, бизди бул жерде эс алдырып жатат. Бул жерге эс алуу бизге аябай жакты. Мына бүгүн Рухордого келдик. Рухордо менен саякаттанып, бул Рухордо менен тааныштык. Ошондой эле бизге Малайзиядан келген эжейлер дагы аябай жагып атат. Ошол жакта келген окуучулар да аябай жагып атат. Ошол биз өзүбүздүн англис тилин билбесек дагы үйрөнүп дагы калдык. Ошондой эле биз англис тил, ошол англисче сүйлөгөн балдар менен сүйлөгөн өтө бизге кызык болуп жатат. First of all,
I think the place is very beautiful. A lot. Ушул жерде келип, ушул жерде аябай кооз жер экен дейт. Мен үчүн ошо алган маалымат бул эң кызыктуу болгон бул бөрү эне жөнүндө айтылган маалыматтар болду дейт, чыгарма болду дейт. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов тууралуу да айтып кетти. Мен буга чейин окуган эмесмин дейт, чыгармаларын биринчи жолу угуп атам дейт. Бирок мен үчүн аябай кызыктуу болду дейт. Себеби бул окуучулардан да көп угуптур. Окуучулар дагы айтып бериптир ошо чыгармалар тууралуу, ошо кызыктырды мени дейт. Mother Wolf, yeah, and the famous writer. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул коңгуроо Түштүк Кореянын маданият министри Рух Ордого билет катары берген экен. Бул жерде садага салып, анан кийин жакшы тилек айтып коңгуроону 3 жолу каксаң, ойлогон ойлоруң, тилектериң ишке ашат экен. Анда бул жердеги окуучулар азыр ойлогон ойлор, тилектерибиз ишке ашат деген ниетте 3 жолу коңгуроону кагайын деп турушат. Ошондой эле окуучулар Ысык көлдөгү окутуу программаларынын алкагында кыргыз элинин дагы бир кооз жай болгон Чоң Ак Суу Капчагайында болушту. Капчагайдын салкын абасы, көк асманы, тунук суулары, асман тиреген тоолор менен капчагайлары алгач ирет келип жаткан малайзиялык конокторду, окуучуларды таң калтырды. Алар ат минип жаратылыштын кучагында сүрөткө да түшүп жатышты. Кандайсыңар балдар? Кандай эс алып атасыңар? Жакшы. Жагып атабы эс алуу? Жагып атат. Эмне кылып отурасыңар? Сүйлөшүп отурганбыз. Жаратылышка суктанып. Жаратылышка суктанып, кооздугун обсуждение этип. Мен Жалал Абад облусунун Тоос Тору району Казарман айылынын номер 2 Асан Абдыраимов атындагы орто мектебинин сейинчикасын буюрса быйыл бүтүрдүм. Мага эс алуу ошо аябай позитивдүү, окуу менен оюндарды бирге айкалаштырып окуп, мындай жөн гана окуу эмес да биз үчүнчү. Мен Нарын облусунун Акла районунун Баятов айылынан келдим. Шүкүрөк Бешенилиев атындагы орто мектебинин окуучусумун, 7 классты бүтүп атам. Мага бул жак абдан жакты. Биякта ар кандай окуучулар бар экен, ар кандай деңгээлде бар экен. Алардан биз жаңы нерселерди үйрөндүк. Жана малайзиялык окуучулар жана мугалимдер, алар да бизге көп таасирин тийгизип атат. Биз ушул жерде окуу менен эс алууну айкалыштырганга абдан ыраазыбыз. Анткени биз келгенде абдан кооз болчу, жана биз эс алууга эле батып кетпей окушубуз да керек. Ошон бизге бул абдан таасирин тийгизди. Малайзиялыктар бизге англис тилин үйрөтүп атат. Биз аларга кичинеден кыргыз тилин үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Малайзиялыктар дагы абдан позитивдүү жүрүшөт экен. Өздөрүнүн атмосферасын дайыма жылуу алып жүрүшөт экен. Бизге да жардам берип атышат. Я не знала, что малазийцы настолько дружелюбные. Мне было приятно с ними познакомиться. Они вели у нас уроки, и это было довольно познавательно и довольно интересно. Мы играли в игры, разгадывали кроссворды, учили стихотворения, вместе учились скороговорки. Мы многому у них научились, так же, как и они у нас. Этот лагерь мне нравится не только тем, что сюда приехали малазийцы. Каждый день у нас что-то новое. Один день мы катаемся на яхте, другой день мы лазим по горам, третий день едем смотреть экскурсии. Чоң Ак Суу Капчагайы Ысык көлдөгү көзгө басар кооз жерлердин бири десек болот. Жерге көк чыгып, жай мезгилинин башталары менен жергиликтүү тургундар кучагын жайып туристтерди тосуп алууга шашылат. Келген коноктор үчүн ижарага ат минип канаттуу куштар менен сүрөткө түшүү кызык. Аталган Капчагайдын ичинде иштеп, туристтерге кызмат көрсөтүп жаткандардын бири Тилек Койлубаев. Айтымында бул жерде 70ге жакын ат бар. Бул бир көрүккө Капчагайына көптөгөн туристтер да келип эс алышат да. Бияктанчы көбүнчө Россиядан, Казакстандан келет. Ушул жактан айылдын жаштары кичине да болсо акча таап иштешет ушактан. Ат мингизишет, бүркүттөр бар, ошо бүркүттөргө кичине чүрүп сүрөткө түшүшөт. Ошол көбүнчө эми атка мингенде мындай минутасы 20 сомдон 10 мүнөт 200 ошондойдон мингизип турушат. Күнүнө бир 70 аттай болот го дейм. Ошо быйыл негизи сезон жок. Күн суук болуп калды ошол.
Малайзиядан келген коноктор бир оозун кыргыз жергесинин абасынын салкындыгы, тазалыгы, жаратылышынын кооздугу өзгөчө экенин айтып, Малайзияда ар дайым эле көк асманды көрө берүү мүмкүн эместигин кошумчалашты. Ошондой эле англис тили боюнча мугалим Шахрул Бариабинти кыргыз окуучуларын кетсиз сагынаарын билдирди. We actually do not know the standard of these Бул жака мен атайын миссия менен тагыраагы балдарга англис тилин үйрөтүү, жакындан таанышуу максатында келгем. Ал максатыбыздын 80% орундалды деп ойлойм. 5 күндүн ичинде алар англис тилин окуп калганына кубандым. Мага кыргыз окуучулардын меймандостугу аябай жакты. Мен аларды абдан жакшы көрүп калдым. Кеткенден кийин сагынабыз. Балдар өз алдынча англис тилин окууну улантат деген үмүтүм бар. Ал эми Кыргызстан сырдуу, жаратылышы кооз өлкө экен. Чындыгында Кыргызстан Борбордук Азиянын Швейцариясы деген сөзгө күбө болдук. Ушундай өлкөдө жашап жатканыңарга бактылуу болушуңар керек. Is the Switzerland of Central Asia. Дагы бир малайзиялык мугалим Эльса Тангамжон Арулнесан окуучуларга англис тилин үйрөтүү, бир жума билим берүү менен эс алуу программасын өткөрүү кыйынчылык эле жараткан жок дейт. Себеби аларга кыргыз мугалимдер да жардам беришти. Ал кыска убакыттын ичинде балдарга англис тилин үйрөтүү менен бирге эле айрым кыргызча сөздөрдү жаттап алганга да жетишкен. I think I know several words, but not too much. Like basic survival words, like what is your name, Sizdin Atingiskim, Kandaisis, how are you? I also learned some colloquial words and some other words as well. Kim Chilik Jokbu is everything all right. Toidum, I'm full. Ayabai, it's like an adverb to show I'm very full. Chong, Chong Rahmat. Yes, and Arzabait is a proper way to say you're welcome. Thank you to Miss Ailita for teaching me the proper Kyrgyz words. Thank you. Бир апталык англис тили боюнча билим берүү, эс алуу программалары соңуна чыгып, окуучуларга алган билимдери тууралуу сертификаттар тапшырылды. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султановдун айтымында, өлкөнүн эң мыкты делген окуучулары ушул жерге чогулган. Максат билим берүү гана эмес, жайкы каникулда эс алууга да шарт түзүү эле. Алган билимиңердин келечекте пайдасы чоң. Андыктан билим алууда жалкоо болбогула деген элчи окуучуларга ийгиликтерди каалап, иш-чарада көмөк көрсөткөн мугалимдерге ыраазычылык каттарын тапшырды. Малайзиялык мугалимдер кыргыз окуучуларына, иш-чаранын катышуучуларына ыраазычылыктарын билдиришип, ала келген белектерин тапшыруу учурунда кыска убакытта силерге аябай көнүп, жакшы көрүп калдык. Эми силерди сагынабыз деп көздөрүнө жаш алышты. Please remember to study hard, stay in school. Study English hard and you will. Англис тилин окууну уланткыла, мыкты деңгээлде үйрөнгүлө. Малайзияга барганда сөзсүз бизге жолугуп кеткиле. Кыргыз жери, жаратылышынын кооздугу, меймандостугу аябай жакты. Кыска убакытта силерге аябай көнүп, жакшы көрүп калдык. Эми силерди сагынабыз. Situation, I think we cannot get that in 100 years time. You have been so wonderful. Thank you. Ошондой эле Кыргыз деңизи пансионатынын директору Жалил Бозгоропбаев окуучуларга мыкты эс алуу, ар дайым даамдуу тамактарды тартуулаган үчүн ага малайзиялык коноктор ыраазычылыгын билдирип, белегин тапшырышты. Бул азыркы иш-чарабыз билим берүү, эс алуу, ошондой эле социалдык бири-бирине болгон баягы мамиле куруунун, башка өлкөлөрдүн, башка улут, башка маданияттагы адамдар менен мамиле курууну, ошондой эле бири-бири менен тил табышууну, дос күтүүнү, негизде бул балдар үчүн турмуштук чоң сабак болду да. Дагы бир байкаганым, жанагы мугалимдердин баягы бир эле жума болсо дагы коштошуп жатып, ушундай көздөрүнөн ушундай жаш алып, ушундай ыйламсырап, эми силерди качан көрөбүз, эми сөзсүз Малайзияга келип калсаңар, бизге жолуккула деп ушу өздөрүнүн окуткан окуучуларын айтып жатканы, кээ бир окуучулардын ушундай көзүнө жаш алганы, бул абдан бир биздин баягы элчиликтин достук мамилени өрчүтөбүз деген максатыбызга жеткенибиздин чоң бир белгиси катары сезилди. Бул иш-чараны өткөрүүгө жардам берген
элчиликтин кызматкерлерине, Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошондой эле Малайзиянын келген мугалимдерге, окуучуларга, бул жактагы жардам берген силерге жана башка ушу жардам берген ар бир адамга ыраазычылык билдирем. Ушул бир кыргыз жери үчүн, кыргыз эли үчүн жасаган бир чоң эмгегибиз болду деп эсептейм. Иш-чаранын соңунда окуучулар мугалимдерине жаккан концерт тартуулашты. Анда катышуучулар 3 командага, ак, сары жана кызыл команда болуп бөлүнүшүп, ар бири атайын номерлерди көрсөтүштү. Бул учурда малайзиялык мугалимдер да таланттуу экенин көрсөтүшүп, алгач кара жорго, андан соң Индия элинин биин бийлешти. Концерттин соңунда малайзиялык мугалимдер окуучулар менен кучакташып коштошушту. Кыска убакытта бири-бирине көнүп калышкандыктан көпчүлүгү эмоциясын жашыра албай көздөрүнө жаш алып турушту. Эстеликке деп кийип турган футболкаларына ар бири ысымдарын, бири-бирине каалоо тилектерин жазып, кол тамгаларын калтырышты.